да эмесе биржистай кандай кылып эмесе жок бири-бирибизди көрбөй да калат бири-бирибизге мындай энергиялар чейип жолобой да калат энергия жолотпой калат бийик болгондобу Я. бийик болгондобу жок мындай азыр илгерүү деген сөз мындай да илгерүү деген түрлүү энергетикадагы бийиктиктер жыштарга биз бөлүнүп баштайбыз сен өзүңдүн жыштыгыңда мисалы жаман сүйлөсөң жаман ойлор жебесең же өспөй ошол жерде жүрсөң сен ошол жышта калып каласың анан сенин жаныңда жүргөн бала өсүп кетти да бийик болуп кетти да экөөңүн энергияң экөөлүк болуп калат анан ылдыйдан кандай кылып тартыш керек экен бойдогу жок бул жерде жалпы эле сабак болуп атпайбы жалпы эле угуп атабыз эмнекени аң сезимдерди каяка көтөрүш керек баарын билип атык да ошон үчүн бул жерде жалпы аракет бар анан бири-бирибиздин аябыз эле бири-бирибизди азыр жетелеп атат да мисалы тигини алып келдим тээ жактан нурдан алып келдим деп атпайбы а бунун таасири сен билип билбей эле бул отурган жыштыгыбызга алып киргизише баштайт берет анан ошентип башын неметебиз да жерден эметет сырттагылар сырай жетиш керек да нарыгы анан кийин келип атып алып атырмын деп эле низкий төмөнкү энергияда тура берсе албай калат да То есть внутренняя энергия өстүрүш. Сол себептен менен тургандан баштап силер өзүңөр мен магнитмин деген сыяктуучу. Мен эң жогорку жыштыктын энергиясын татып турам. Ошону өзүмөн өткөзүп өзүм отуруп турам. Ошол өз менде деп нерсе менен хотя программа коюп алсаңар да, ошол энергия программа каршы силердин өзүңөрдө болуп турат да. Анан ошону эстейсиң сен программа койгонуң үчүн ошон үчүн мында бирөө менен урушуп кетесиңби же бирөө менен ушакташып каласың ошондо тык этип мээңе берилип турат да эй дегендейчи анан стоп дейсиң да ошондо стоп деп анан ошол жерде өзүң энергияңды түшүрүп анан улам жогорулап атасың анткени агуу сайынын ичинде чоң нерселер болот мындан кийинки нерсенин баары ушундай болуп калат мындан кийин мункудай шанс жок да эски нерсең кете баштайт шуулдап эле кете баштайт эски энергиялардын баары жаңы энергия отура баштайт ошонун ичинен эски энергия менен иштегендер бар эскиге түшүп кеткендер бар жаңыга өсүп кеткендер бар ошо аралар мынтип өсө баштайт да сиз айтпасыз мындай бийик анан ылдыйдагысын кантип өйдөгө тартабыз эми сиз жарык менен жанагындай мына манас чыгыры болуп атпайбы бүгүн ошол сыяктуу нерсени пайдаланасыз тартып өзүңүздүн катары эгер өзүңүз ушул жаркасын өзүңүздүн катарга же андан да жарыкка киргизем жогору катарга киргизип жанагы ак буак бул эми жогорку энергиялар да ошо энергияга киргизишке аракет кыласыз да мышынан айтсаңыз билбейт да сен кир десең ал түшүнбөйт ошондо оюңуз менен жасай бериңиз бала чакаңызды үй бүлөңүздү туугандарыңызды эми жалпы адамзатты жазып аткандан кийин эч бала чакаларыңарды баарын жарыкка киргизем Бакытбек эке жана 8 жөнүндө айтып койбойсузбу? кандай 8 августтагы 8 август саат 8де эмне болот дедиңиз да ошол күндөрү мындай өзү бир жыйын талуучу бир порталдар ачылат да аябай күчтүү саналат мисалы күзүндө сана деп айтышат го ошол сыяктуу бир жыйынтык калган порталдар ачылат да аябай чоң порталдар ачылат да анан бул ачылганда ушундай ыраазычылыктын энергетикасы түшөт деп атат эгер ыраазычылыктын энергиясын бирок ушунчалык эмне жакшы энергия да алчы бирок ал жакшыны биздин могу ичтеги жаман нерселер көтөрө албашы ыкмал да көтөрө албагандар эмне болот билбейм аны карагандай болот кыйналат ооруйт анан ишинип өтөт да мисалы бүгүн деле мындай байкап көрсөңөр эле биздики көбүнчө больницадан билип калабыз мисалы була барып калды больница толуп кетти дегенде баягы эсиңе келет да баягы энергиясы таң баягы энергия чыгып атпайт беле элдер билбей калды да дегендейчи оюңар менен ошонун баарын жайып биз силер эми мындай силердин баарыңар эле ар бирөөң трансформаторсуңар да но трансформаторго мисалы тактан келген токту берип көбөйтүп берип атпайбы элгечи ошол сыяктуу ар бириңер ошондой күчтүңөр да ошо өзүңөрдөн баягы генералдуу жетип эте энергияны чоңойтуп анан бересиңер да Бакытбек эке азыр мына эски энергиядан кантип кутулушубуз керек эски энергияны бир гана сиз оюңуз менен анан эскинин ордун баарын кубаныч менен жүрөктү толтуруу менен өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү Кудайга ачык кармоо төбөңөрдү ачык кармоо ошол жаңы энергияда жашоо хотя сезбесеңер да ошону жашап аткандай бир фантазия же мындай
ne de koydu bablar zindemeyin istiyorsan. Ошондо эскини кетип атат. Эске жабышпаш керек эмес. Биз айла жок. Чындап айтканда эскиден кетти дегенде могу үйдөгү жаман нерсени баарын ыргытышыбыз керек болчу. Эчтеке алмашыбыз керек болчу. Даже кийимдерди шкафка толтуруп туруп алардын баарын жокмуш керек болчу. Анан биз ага болуп эле ага чырмалап атпай ал эски нерсе толуп калган, эртең сиз кийесиң, ал энергия кийимдерде бар, баарында бар да. Сен кайла аны өзүң айтып айтып атасың да. Аны өрттөш керек да. Өрттөш керек. Өрттөшүң ушул негизи эскини куртуу деген ушул да, ойдон куртул, анан эскисин калган энергиядан баарынан куртул. Неме деп окуттум эле да, эски энергиядан кутулуш үчүн ниет кылып туруп эле мен эски энергияны кой бердим, жаңы энергияны кабыл алдым деп ошентип баштагыла депчи. Ошентип баштаса бул эми мотивация сыяктуу да. Өзүң мотивация кыласың, самам деле сен жүрөк менен кой беришиң керек да. Ошо Кой берип мындай как будто кетип аткандай, азыр аялдар ошондой болуп атат го өзү. Кетип аткандай, суудай агып кетип аткандай, ошондой сезимдер менен иштеп коюшуң керек да, кетишиң керек да. Жок, например, азыр биз көпчүлүккө түшүндүрө албайбыз да, вот сен отуруп алып ошону балкып ошону сестепчи айта албай, андай попроще жанагындай кылсак болобу? Сөз менен эле айтып, мен эски энергияны кой бердим, жаңы энергияга ачылдым, жаңы энергияны кабыл алдым деп мындай кичине попрощерээк кылсак кандай болот деп атам да? Болот деп атам, болот, бирок баягы действиясы сал азыраак го дейм. Пока сезип сезмейинче, жан дүйнөсү менен сезмейинче. Мисалы, сиз айтып атасыз, оюңуз менен чынбы? Айттыңыз да. Анан ада башыңызда кепкан сыргыт өрдөнү ыргытпайсыз да. Чынбы? Айттыңыз да, бирок айтканыңыз менен немең жарашпай атпайбы? Кылган ишиңиз. Ошол сыяктуу бир кандайдыр бир жазаш керек да, чында бунчу. Сезиш керек. Сезиш керек, жазаш керек. Мисалы, Германия эли мен илгери эмнеге анчет деп ойлойсуң да. Бир жылдай эле бешилер менен көчөгө чыгып атышат. Көрсөңүз какой-то аларда ошону илгери билген го, чоң аталар бизге окшоп бирдекени билгенде. Анан бул салт катары калтырып кеткен алар. Орустар да ошондой да. Аткарып атат да. Демек, жана биз айтып атпайбы жагы эмнеге? Башканын кийимин кийбе дешкен немелер бизде биле алган салттар. Ошол бул кийим болобу, эмне болобу алып өтүп кетет да. Мисалы, жок деген ого кичинекей балдарды бул эмне үчүн баары ооруп атат? Себеби илгери ошол бул кездеме чыгарган жердеги элдин ою мындай да, кездеме чыгарган киши мен байысам экен, ал карабайт да. Элге жуксууна, элге энергия салдырбайт. Мен байысам экен, ушу сатылса экен, тигиндей мындай деген энергияны баарын сиңип салат. Анан келип ата энеси балага тик берет, ал балага өтөт, анан ооруп калат. Илгери кандай кылган? 90-80деги кишинин дамбалын алып, бычып, ошодон көйнөк кылып кийгизип, ошол жашта болсун деп, ошол жашка бул келгенде ошондо ырымдашкан да, мына ошол сыяктуу да бул. Канчалык силердин ырымыңар бул немеде күчтүү болсо, ырым визуализация сыяктуу нерсе экен да бул. Бирдеңкени ырымдап коюу. Жанагы бактаки жана жакшы адамдардын аруу, таза, ушундай мээлимге толгон адамдардын кийимин ырымдап алып кийсечи. Болот. Болот да. Болот. Эски болсо дагы. Жанагы илгери ошенткен го да, 90га чыккан конфеттин этин алып келип берчү го бизге. Мындай алып Мына депчи, ырым да, ман бар, ырым менен энергиясын жайгаштырган да. Значит, жакшы эле экен да анда, бирөөдүн, например, эски кийимин деле ырымдап ала берсе, анын эски энергетикасы өтүп кетпейби? Жок, эски кийимин ырымдап ала бергенде эмес, сен ал киши кандай киши сен кайдан билесиң? Жок, ошо, например, ырымдап алганда жакшы кишилердин алат да. Жакшы кишилердин алса болот, анан азыр деле мага эле жаман ырып атабы, өзү мисалы илгеркидей болуп туруп, мисалы малды апарып туруп мөрзөгөчү түнөтүп, же болбосо эл барып бала сулап мөрзөгө түнөгөн илгери. Болгон да, кабыл болгон. Анткени илгери өлүп аткан өлүктү да таза жөнөткөн. Элчи. Кошобун айтып, баарын ырымын жасап, кээ бир ушунчалык ата энелер балдар болгон, көмүп койгон ата энесин 100 күндөн кийин эч кимге көрүнбөй барып ачып караган. Сөөктү айгачы. Эгер сөөк аппак болсо, мында менин кылган ишим агартырым ата энем деген да. Жок, сөөк кара болуп калса, кайра аны көмүп коюп, кайра мал союп, кайрадан ырымын жасашкан да. Ошондой болчу да. Бул секрет мирагында кээ бир ушундай кылчу да. Негизи мындай нерсеге аябай көп көңүл бөлүшкөн керек.
Жана сууду чачпа, сууду минте бербе, түкүрбө кокой. Көзгө көрүнбөгөн башка адимдин бетине түкүрүп саласың. Аябай турасыз да. Азыр биз баары түкүрүп жүрбөйбүзбү? Жаныбызда параллельный дим кетип баратат параллельный. Коебуз да. Анан бакчалар да бетине түкүрүп алсаң, каргап койсо, анан жана бактысыз болуп каласың. Ар кандай нерсеге түшүп калсаң, эмнеге да бул тирүү нерсе? Бардык нерсе тирүү нерсе. Неге жанагы мен убакыт ойноткондо айылдык балдар бири-бирине учашып койду ат менен. Эки акчелик болуп. Анан минтип тигилердин аттарынын куйругун жууп алчу да, быталарынчы. Анан мен эмне болсун алардын аттан койсо, жок, ырымда деп койчу да. Ошентип ырымдашты да, өчө. Ошо айылдын балдары көп билет экен да. Чирип эле ошончо ырымдачу да. Иә. Чоң кызмат иштеген, жакшы иштеп түктөрүн чечмес беле балдарга чүгүндөр болсун деп. Дейин көтөт да. Бакыт эке, азыр ушул доордо жанагы каргыш деген кандай иштейт? Дуа деген. Эми азыркы кезде асмандан бул каргышты дуа дегенди баарын алып салган. Чынын айтканда. А буну адам өзү кой бербей атат да. Чынында биз жаңы доорго өтүп атканда андай эмеге болбош керек. Ошон үчүн ошону илгеркидеги ылай баарын алып салган да. Бирок ага карабай эле биз өзүбүздүн эле коюп ушунчалык илгери мисалы бирөөгө каргышады же бирөөгө жаман айтсаң, ал может бир жылдан кийин же кийин балаңан өлгөндөн кийин балаңа калып калчу да. Отработать этчи да мисалы балаңчы. Азыр андай эмес ушунчалык тездик болуп, возможно жанагы моментально азыр бирөөдү тилдеп койсоң, эшикке чыгып эле бир жерге канча удар жеп каласың, ошондой болуп калат да. То есть бул нерсе көп вызывать эсептегенде бул нерсе тазаланып калды да, таза. Аябай бат жүрүп атат, таза болуп атат. То есть жаман энергия тазаланып, таза энергия өтүп кеткен да. Азыр баягы эл кармап, аң сезим да мунун баарын капканга кармап турганчы. Аң сезимдегиге сиңирип алгандан буну чыгарбай атат да. Отурганда бирөө жаман көрүп койбосо, тиги мындай сүйлөп атат деп эле биз кайра эле ошону автоматически жаратып. Ошондо, например, бирөөнү осуждать этип койсок, кайра эле өзүбүзгө тийип атат да. Жана бирөөгө каргыш окутуп койгондор кандай болот? Эми каргыш деп коем, дуа окутуп койгондорчу. Эми алардын баары отработать этип атат да, мына өздөрү ооруп атат, билинбейчи. Өзүнө тиет, то есть мен азан ооруп атырмын депчи. Ооруп атырмын деп коет. Бир да жөн нерсе жок да. Мына бүгүн эле сен ооруп калсаң башың жөндөн жөн болгон жок. Или мурунку бир отработкаң болуп атат. Же ошол күнү кылып койдуң иши, ошол нерсе сен аркылуу чыгып атат. Анан кийин көбүнчө азыр түш аркылуу чыгарып атпайбы? Түшүңдө адам өлтүрүп коюп атасың, анан камалып кетип атасың, мындай септегенде ушунчалык жеңил варианттарды менен чыгарып салып атат да. Баягы энергетика алып калып калбаш керек да, жок болуш керек. Ошо энергетикалар бизде калып калган үчүн биз жерге жаралып атабыз да. Кайра ошону актайбыз, ошону жок кылабыз депчи. Бакытбек, жанагы эле суроодо, например, каргыш анан кийин дуа кылганда бирөөгө, ошол анда кимге жасаган болсо өзүнө кайрылат экен да, э? Бүт нерсе возврат. Өзүнө. Бүт өзүнө. Тиги кишиге тийбейт. Жок, тиги кишиге деле тиет, эми ал кишинин аурасы, мисалы ар кимиңерди курчап турган өзүңөрдүн коргоочу энергияңар бар. Ата теңер болобу, печтиңер болобу бар да. Анан кээ бирлер ошол нерсени атайын кой берет. Адам ошо урок болуш керек да, диинтик болуш. Ал бирдекеден ойгонуш керек, бирдекеден түшүш керек да. Ошол үчүн ал нерсени кой бере берет, ала кирип келет да. Анан сен ошондон ойгонуп, мага алып кетсең жакшы да, бирок канчалык сеники кирген менен ал сен анда сенин ата теңиң кандай болсоң да коргоп койсо болот да. Мисалы арак ичип жүргөн балдарды көрсөткөндө кандай жаман бар, айтчып ушунчалык ата теңиң бар, кандай кылса да ата тең колдоп жүрөт. Ичип жүрсө да, Колдоп коюп, мисалы мына мас кетип барат, байкасаңчы жөнүндө мас кетип барат да. Мындай карасаң азыр жыгылган турат да, мынтипчи. Өзү эсин жоготпой атат да. Окуп жыгыласың. Ой, мынтип барып жыгылбай туруп кетет да, себептен ошол колдоочу энергетикалар колдоп турат. Жылса да эчтеке болбойт да. Айла жок, бирок жыргагандан колдобойт, башта күйүп колдойт экен да. Сен аны унутпагылсың да. Бакытбек мындай мен сурадым. Мисалы үчүн биз эми согуштан кийин көп жылдардан кийин төрөлгөн адамдарбыз да.
Бирок мен түшүмдө согуш эле кире берет да. Ошо эми менен ошо немистер менен болгон Улуу Ата Мектеп согуш кире берет дагы. Ошо согушта жанагы жаш балдар болот, 18-20 жаштагы партизандын балдары. Ошолордун арасында жүрүп элечи. Ошолордун арасында жүрүп эле баягы немистерден жашынып, баягы өзүнүн разведканы кылып, ушундай менен түштө көп кире берет да. Немистерден коргонуп, кайра кантип аларды жок кылып басып алыш керек экен, ушул жактан көп кирет да. Мындайда, вроде сен баягы немистерди талкалап агыштырдым дейсиң да. Биздин ойдочу душманды жалгадым мен акмын дегенде жок андай эмес да. Там андай каралбайт да, өлтүрүү бар. Ар кандай кетирген ал энергетика алышак кетпейт. Ал жакшы жаманбы все равно өзүң да отработан десе керек да. Бул ушунчалык тазалык, тунуктук, азылык деген эч нерседен калбаш керек да. Ошондо ошол убактагы окуя мага эмнеге кирип атат? Кеткен жок, сен аны кетирдиң да. Иә. Кетирген жоксуң да, ал жүрүлөсүң. Ошо эмнеден пайда болуп мага түшүнбөй кирип атат кайра. Айтат эле, ошол энеге ошол убакта кылган боюнча Сизде калып жүрөт ал, кыдырып элечи. Бирок окуя ар кандай окуя болуп атпайбы? Бири-бирине окшош эмес. Ничего? Ар кандай болуп жыйналып атат. Sen ошол заманда жүрбөйсүң. Ошол кантип чыгаш керек? Ошол энергетика айланып эле жүрүп кеткен жок. Мындай өзүң энергия алсаң, өзү бир кара энергияны жаратып койдуң да, ошол убакта. Бул энергия жок болгон жок да. Бирок биз немистерди жеңип атабыз да, баары партизан. Районда жок, адамдын турасына дейбиз. Жок болуп атабыз да. Даже эшиң алдында малды сойсоң деле ага күнөдүсүң да. Малды сойгонго муздагыңа сенин акың деле жоксуң. Ага арбайбызбы. Жана малдарды эт кылып сатып аткандарчы? Малды, например, базарда эт кылып сатып аткандар. Алар өздөрү жок берет да, баары жаратып атат. Биз жеп атпайбызбы ошону? Биз жеп атпайбызбы ошол этти? Эми кандай мал болсо да, кандай жаныбар болсо да, анын энергетикасын билесиз да, нижний неме, төмөнкү энергияны кармайт. Да. Анан сизде ошол нерселер бар да. Бизге кирип атат да, темный энергия. Ар кандай кирип атат. Адам аны жеп атат, анан кийин мал эсин тартпаса арам өлөт деп коет, окшошуп калат. Ошондой болуп калат. Окшошуп калат ошо. Жок, Бакбеке мындай деген сөз бар го. Бирөө ооруп эметип атканда мал муздай берет го, баягы жакшы мал жан каралчы дегенчи. Анда кандай болуп калат? Жок, анда десең, сен просто ошо энергияны түзөп койдуң да. Ошо энергияны түзөп койдуң, анда эчтеке түзөп койдуң, анан өзүң баягы мал сатып жүргөндөрдүн баары эмнекеси Кудайга айлап турсак, айынан кечире көр деген нерсе өзүнчө бир сууда кечирип жууп турат да. Баягы энергия. Анан бул кылган энергияңды узатпаш керек. Мисалы, мал уктун сен бирөө менен урушуп кеттиң, же бирөөдү жаман көрүп койдуң. Бул нерсени сен ошо бир күн өткөрбөй, же саат өткөрбөй кайра эле артынан баягы жүүбөсөң, баягы калыптанып катканча баягы энергетикачы. Анан жууп саласың. Айткандай эле маали кургаганча кетти. Ошондо мен ошол учурдагы согуштун учурундагы мүмкүн ошол убакта мен жашаган жаным ошол убакта жашап кеткен го дейм. Ошондо жашап келип атпайсың. Ошол жок, ошол именно ошол согуш болуп аткан мезгилде. Ия. Мындайда, мисалы, сен жашап атсаң да анан сен ата энелериң мүмкүн жашаган жандар бар, сенин аспектиң бар, сенде да. Алар жасаган энергетикасы сен Ошолор мага өткөзүп атат да. Ошол өткөрүп атат. Сен жок. Жана Жуарбек деген сөз бар го. Ошолор Жуарбек сенсиң дагы тең. Ошолор жууп кетишиң керек да. Жуарбек деген жакшы анда асыл сөз турбайбы анда. Ошондо жууп кетип Эми Жуарбек десе бар таанып деп көзүм жакшы сөз турбайбы. Ай Жуарбек десе баарыңарды кийиңерди, баарыңарды аралап тазалап мен жууп атам деген сөз турбайбы анда. Ошондо ертең кандай кылганда, ертең ошондой сөздөрдүн бар, жаман сөздөрдүн бар, энергетикасы жакшылыкка отолуп келип койгон да. Биз азыр аны биле албайбыз, азыр окуйт. Жаман сүйлөбөйлөрдөн жакшы отурбайбыз. Ал илгери эле сөз менен отуруп койсоң экен да. Малды ачуу келип, кандай айтып жүрөт. Ошон жанагындай сөз менен айтканда ал сөздүн кубаты башкача дейт да. Айтылган сөздү жаса кубат кетти да. Илгери деле чоң аталарыбыз бирөө тентектик кылып койсо, "О, мурдуңду урайын" десе, "Жолуң болгур" деп аны урушуп сабабай, кайра "Жолуң болгур" деп энергиясын түз жолго салып атпайбы? "Жолуң болгур" деп. Анда Бакбеке, анда мындай да анда бирөөлөр менен отурганда
Birovni jomon so'z aytib, so'ngini birovni jomanda uşak aytib o'tirsa, juvarmak tinch o'tirsa, men ham juvat kelib tazalaydi kimdan da? Al endi aytib men tarbiyaladim, juvarmak. Yok, al Juvanbek dese aytgan sözü ki bala tushunish kerak-da. Tushunib Yo'q, olib. ana men tushundirim da. O'sha juvish kerak ekan. Sen so'ngini o'tasan, jomon so'z uşak aytib o'tasan, men sen juvarmak deb qayra o'sha жақсы сөзге жуып, жақсы сөзге бағытталатам деп. Eskinin bari juzu atam dedi. Eski қара ойын барын тазалап, жақсы жолға, ақ жолға салатам деп қоямын. Мысалы, келе сол дейсің, өзі жаман сөзде болады әске. Кел, сол деген сөз да. Кел, солықтың мезін деген сөз. Келе сол. Мезін солықтың сөз, сөйтпейді бұл мезін тұр емес болады. Жаңағы тентек деген ақ қарасы тұр емес болып қалып теңдеп қой деген сөздер да. Мұндай да Құдайға айтқан сөздер теңдеп қой, бұның кел, мезін солықтың қойшы, оны қойшы деген сөздер да. Көкме дегенде, о көк, біз көктіңға сыйнатпайды көктіңді. О көк өзің оңдап қой, бұның көктіңді сал, мезіне дегенде. Чечек дегенше. Я. Чечек деген. Чечегінде жақсы oldu. Чечек. Аталардың айтып ұрысқанның барлығы сол баяғы жақсы сөз болуш керек та, ошолчу. Жолуң болгорда урушуп атпайбы. От жолуң болгор десе. Анан келип чоң аталар айтып коет. Ай, бай болгор, бул эмне кылганың депчи. Чечек. Чечек. O tilek deydi de tilek deyince düşünüyorsunuz mu? Tilek. Tilin menen ek. Ek. Gördün mü? Var ne gelsin? Zamanlık zaklıklı da. Tilin menen he? Tilin menen olsanız tilek gel sap olur. Жаңа аталардың жақсы сөзі бар. Бірде жігіт жүріп, бірде жігіт төбіне, төбілгенде ал жігіт төбесіне көтеріп ел жүреді деп. Жүрген адамды жанынан таныса да сүйкөп көрбөйт деген бір сөз бар. Елдің қошаматшы. Елдің түсінбеген kadar. Sayın Basa, götürüşüp da tastap koy bu çevresi faktörde. Kısmatla tigi болғанда қошамат қылып. Bu çevresi faktörde mı deytkanda? Ошондой үйдү коюп негеден чыгаш да бул, Ya. Ошолорду немеге салганда. Эл мындай депчи. Анында ошо алып аткан бала эң жакшы ушундай болду. Жөнөкөй болду. Фотолар болсо жагылды өзү бар. Fotolar tigin жакшы көрүп, тигин жаман көрүп, анан ушинтип көрсө биз ошонун баары кайрылып атып атабыз көп. Остон жаңылган турбай ушундай турбай чыкканда. Психологияда мынтип айтып атат да. Эгерде бирөөнү осуждать этип, тигил жакшы, тиги жаман деп немесең, сразу эле 50% энергия прану теряешь депчи. А прана деген это возможность, это деньги дейт да. Ошон үчүн баягы деньги сатып. Ооба, сразу деньги. Эми азыркы эмеде ушул да. Сразу 50% теряешь депчи. Бирөө жөнүндө осуждение кылсаң эле депчи. Негизги бул жашоодогу баалуу нерсе куатта. Ошо куатта деде, или теряешь куатты, же набираешь куатты, ушундан да. Жанагы неменин сөзү аябай жагат, мына Конфуцийден сурагандарчы. Кайсы элди мыкты деп ойлойсуң дегенде айтканда сөздүн кубатын билген элди мыкты эл болот деп эсептегенде баардыгы сөздөн кетет да кубат. Сөздүн кубатына көрүп чыкканда. Бизде действительно кыргыздардын макалаларын бүт ошо философия жашоонун. Укмуш го талдап келгенде. Жашоодон алган го дейм да. Бирок аябай күрүп атаңды өлтүргөн апаңды бер деп койгон. Кечиримдүүлүк дейм ал. Точкасын айтканда. Кечиримдүү коюм. Я. Кечиримдүү болуу. Жолун кечиримдүү болчу, эмчи себептен ошончо сен кечиримдүү болушуң керек. Даттогот чүйүн айтканда. Атаңды өлтүргөн апаңды бергенде сөз немеси, бирок эмне себептен ушунчалык Эмеде айткан эместер, мааниси ошончолук кечиримдүү, ошондой. кантип айтканда? Деңгээлде кечиримдүү. Кыргызда сөз бар го. Сөзүң өлгөнчө өзүң өлгөнүң артык деген. Сөздүн маанисине эме беришкен да, сөздүн маани бергенде кыргыздарчы. Сөзүң өлгөнчө өзүң өлгөнүң жакшы деп. Ошол немен глубокий надана түшүнүп караганда, мисалы атаңды өлтүргөнгө энеңди апар дейм, мисалы мейли дейт да, сен кечирбей өлтүрүп сал.
Бұл ачым десе болды дейді да. Бірақ сен ойло дейді да. Ал бұл бір көзіменде жашап отырсың. Көзіменде кетті сөгінеші. Бірақ анын түптүгү чөлгө кетип калат да. Бүт ата теңди кыйнайсың, баарын кыйнайсың да. Ал ошо biz bir көзүмен эле баарын чечип албайсың дейсиң да. Сонун Бакыт байке, сизге жаратканым ыраазы болсун. Бүгүн аябай сонун маек болду. Бүгүн биз бози чечилген экен, мынакей. Бүгүн биз пирамиданын алдында отурабыз. Пирамиданын алдында кечке тынуу болду. Ошол тынуудан кийин ушундай сонун сабак болду. Бакыт байке, бар болуңуз. Бар болуңуз. Сизге сүйүү жана ыраазычылык. Сүйүү жана ушинтип бизди кыргыз элин агартып тазалай бериңиз.